Ханафи мазхабта парызга жетишпей калдыңыз. Келсеңиз, адамдар парыз окуп аткан болсо, карап көрөсүз. Имам Танис, Нурбек Таксир узунураак окуйбу же кыскараак окуйбу? Узунураак окуйт. Мен 10 элге барып, Багымдаттын 2 рекат сүннөтүн окуп алсам жетишем деген сизде ишенич бар болсо, сразу чыгасыз дагы эшиктин сыртына. Эмнеге эмес? Наркы жака чыгасыз дагы. Дароо неме тоок жемчи окуганда шарчат, Багымдаттын 2 рекат сүннөтүн окуйсуз дагынан келип, şu salam berişeң жетип калсаңыз, жамааттын соңуна жетип. Ошентип окусаңыз, сүннөтү да окуган болосуз, парызга жетип, жамаатка да жеткен болосуз. Ал эми сиз айтып аткан маселе жана алар айтып аткан маселе парыз башталгандан кийин башка намаз окулбайт дегени, мына жерде парыз болсо 10 эрге барып окусаңыз болот. Ошон үчүн эшиктен чыгың дедим да. Эшикке чыксаңыз, демек сиз мешиттин сыртындасыз. Ал жактын өкүмү башка да, сыртка чыгып туруп ишти кылып туруп келесиз, сразу жетесиз. Экинчи маселе, парызга келип туруп эле окубай эле сразу уюп алдыңыз. Парыз бүткөндөн кийин сүннөт калып кетет. Кайра намаз окулбайт. Кээ бир алымдар айтты, духа намазы келгенде 2 рекат намаз окуп койсун дептир, ал духага өтөт. Багымдаттын сүннөтүнө өтпөйт. Парыз окулду, бол бисмилла кетти. Алла разы болсун.